Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Өткөн апта Борбор калабызда жол кырсыктарынын саны кескин түрдө көбөйгөнү байкалды. Бир жагынан аба ырайынын жаан-чачындуу болгону себеп болсо, экинчи жагынан жолдо мурдагыдай жол күзөтчүлөрү жок болуп, айдоочуларды алдын ала текшерүү мүмкүн болбоду окшойт. Бири мас абалда унаасын башкарып жол кырсыгына учураса, башкасы катуу ылдамдыкта айдап киши сүзүп жатты. ТВ кайгыл программасы мындай окуялардын айрымдарына гана күбө боло алды. Түштүк магистралындагы жол кырсыгы анда өтүп бараткан айдоочуларды токтотпой кетире алган жок. Эки жолду бөлгөн гүл аянтчада бүктөлүп жаткан унаанын жүргүнчүлөрү кандай абалда болду экен деген суроо ар бирин кызыктырып жатты. Айтор кырсык болгон аймакта 50ден ашуун унаа чогулуп калган. Тилекке каршы алардын үмүттөрү жерде жаткан жансыз денени көргөндө үзүлүп жатты. Ордуна келген инспекторлор баланын өздүгүн аныктоо үчүн анын документтерин издеп чыгышты. Жарак сабалга келген унаада кыпчылып калган документтери да көпкө издетпей табылды. Бар, тек паспорт тұрады. Осыны қой? Тоға. Я. Зеленый здесь, надо 50 подтверждение. Мынтип жол кырсыгынан каза тапкан баланын аты жөнүндө белгилүү болду. 1992 жылы туулган Намазбек уулу Ильяс аттуу жигит бул түнү жумуштан үйүнө кайтып келген эмес. Во сколько времени написал? Айдоочу баланы алып кетишкен соң анын жакын туугандарына кабар берүү үчүн анын телефонун издеп башташты. Унаа толугу менен жарак сабалга келип, ичин тинтип чыгуу мүмкүн болбогондуктан кол жеткен жактарын гана карап чыгышты. Туда. Моякта барсеткасы жатат го дейм, ошонун ичинде Кана? Мына могу. Я был это старый ваш инструмент. Инструмент. Дай сюда. Зарядкасы, симкасы. Симка. Номер ролик тоже. На, смотри. Может посмотри, братчик, это может... Вот номера. Вот еще один номер. Сколько? 15 сколько? 15 99 Унаасынан табылган сим-карталардын номерларына чалып, тартип сакчылар баланын номурун же анын жакындарын аныктай алышкан жок. Андыктан документтеринде көрсөтүлгөн дарек боюнча чыгуу керек болуп, ал жагына бир инспектор кетти. Бул түнү инспекторлор ордунда кырсыктын кесепетин аныктоо үчүн тийиштүү иш-чараларды жүргүзүштү. Жана андан алынган болжол маалыматтарга ылайык айдоочу жаан катуу жаап жатканда катуу ылдамдыкта айдап, анан бул аймактан унаасын башкара албай кетип, жолдон чыгып кеткен. Балким бул түнү магистралда жол күзөтчүлөрү турганда, бала унаасын ылдамдыгын азайтып, үйүнө амандыкта жетет беле. Айдоочулар жол тартибин сактабай кээде мынтип өздөрү кырсыктаса, кээде алардын айынан башкалар жабыркап келет. Мындай окуялардын бири кече күнү эле Эне Сайжан конушунда орун алды. Мас абалда унаасын башкарам деп жаш балдар конуш ичинде катуу ылдамдыкта айдап, рулду башкара албай мектеп ичине кирип барып, анда ойноп жүргөн 2-класстын окуучусунун өмүрүн кыйышты. Окуя болгон жерге ошол замат кайгыл милициясы чыгып, айдоочунун жанындагы жүргүнчүсү менен кармап, ага биздин чыгармачылык топ күбө болуп келди. Эне Сайжан конушундагы кырсык мектеп жамаатын жана окуяга күбө болгондордун эсинде түбөлүк калат болуш керек. Кечке жук болгон окуя мектептин тарап жаткан маалына туш болуп, жана көчөдө киши толуп турганда орун алган. Мерседес үлгүсүндөгү унаа дарбазаларды талкалап, мектеп ичине кирип келип, анын аймагында ойноп жүргөн 2-класстын окуучусун сүзүп кетет.
8 жашар бала унаа мектептин аймагына кирип келгенде жалгыз эмес болчу. Жанында болжол менен дагы 2 өзү курактуу кыздар бар эле. Бактыга жараша кыздар унааны эрте көрүп калышканбы, андан качып кутулушкан. Бирок досунун унаа алдында калганын көргөн кыздар албетте моралдык жактан жабыркаганын айтышат күбөлөр. Ал гана эмес, мектеп жетекчилиги үчүн да катуу жоготуу болуп турган кез. Азыр сабакта деле бул бала андай мектебимизде кеткен. Бүткөн да сабак, жүрөгүм ооруп, денеси отуруп жерде. Көөлөрдүн айтымында жаш балдар мектептин жанына келгенде да ылдамдыгын азайтышкан эмес. Буга дарбазаны сүзүп кирген жеринде тормоз педалын баскан издерин жоктугу да далил. Балдар болжол менен мектеп аймагына киргенден кийин да унаасын токтото албай, 2-класстын окуучусун тебелеп кеткенден кийин гана бир канча аралыкты жүрүп барып гана унаасын токтоткон. Окуя болгон жерге каза болгон баланын ата-энеси да келгендиктен айдоочуларын кайгуулчулар жүктөп кетишкен жана аймакты тегерете курчап алышкан. Көп өтпөй айдоочу баланын ата-энеси да келип, тартип сакчылар менен сүйлөшүү аракетин көрүштү. Аларга баарын түшүндүрүп берген соң кайра узатуу ишти. Ал эми бул учурда наркологияга бараткан айдоочу бала жанындагы жүргүнчүсү менен кылган иштери үчүн күнөөнү мойнундарына алып жатышты. Водитель кто? Я. Чё пили? Водку пил. А? Водку пил. Водку? А вы друг, да, его? Машина ваша? Владимир Севастьянов 1989 экен. Бул күнү эки дос биринин ажырашып кеткен келинчегиникине барып, андан кайтып келатышыптыр. Өздөрү 7-Кичи райондо туруп, ошол жактан эле арак ичишип, анан эне сайга келишиптир. Ажырашып кеткен келинчегин кайтарайын деди эле, иши кылып кайра кайтып баратып, катуу ылдамдыкта айдап, анан бул кырсыкка кабылып жаткан кези. Надо же поосторожнее ездить за рулем. Вы чё, ребята? Это Я газ тормозом перепутал пакет. Да, ты знаешь, там ребенка вообще не узнать. Ты чё? Я вот, на моих руках его кровь. Я держал этого ребенка в руках. Вот это. Я никогда в жизни себе в баке этого не пришел. Никогда. За рулем не надо Никогда в жизни. пить и ездить. На машину садиться нельзя за руль. В нетрезвом состоянии тем более. Балдардын мастыгын тастыктоо үчүн анан наркологияга да жеткирилишти. Айдоочусун качып кетүү аракетин көрбөсүн үчүн колдорун бууп коюшкан. Автонаезд со смертельным исходом, ДТП. Ладно, текшеріп коебыз. Дуй, 2 минуты надо. Поосторожнее, да. Енисай, 21-я школа. Это друг его. Да, тоже дуйте. Давайте. Надо дуть. Спирт ичимдигине болгон текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча экөө тең мас абалда болуп таанылышты. Андан соң баңгизатка текшерилип, андан таза чыгышты. Бирок айдоочу убакыт өткөн сайын соолугуп жаткандай эле инспекторлордун бардык суроолоруна жооп берип жатты. Вы когда ехали вот за рулем, вы видели школьника, вот ребенка? Нет. Вообще не видели? А после ДТП уже видели, да? Что вот? Нет, после ДТП я побежал и его на руки просто взял, и он только тогда увидел. В это время он дышал или уже? Нет. А? Нет. Понятно. Сейчас вы что, сожалеете, что вы сейчас за рулем в нетрезвом состоянии за руль сели? Суслов. Я даже больше и в трезвом состоянии за руль не хочу. Не хочу садиться вообще. Мындан ары балдар кайгул милициясынын башкы башкармалыгына жеткирилди. Ал жактан тийиштүү кагаздар толтурулуп, биздин чыгармачылык топтунда суроолоруна жооп беришти. Севастьянов Владимир Сергеевич, 1989 года рождения. Рождается откуда? Бишкек. Кыргызстан, город Бишкек, да. Где проживаете? 744-108. А вы зачем за руль в пьяном виде сели? Глупость молодая. Как? Молодая глупость. Глупость? Да. Большая, очень большая глупость. А что пили-то? Водку? Водку? Да. Ну вы видели, да, что там мальчик умер? Нет, не видел. Не видел. Я только когда остановился, потом выбежал, руки до сих пор в крови, я его на руки взял,
Только тогда увидел. А так не видел. Да, когда вот он уже умер, да, я его на руки взял, вот тогда увидел. А так, когда я его сбивал, я не видел. Нет. А вообще часто вот так за руль? Нет, не в состоянии садились? Первый раз в жизни. Первый раз в жизни. Почему вот решили сегодня за руль пьяным? Ну там, как, понимаете, там район такой маленький, тихий, да, я думал, ну вот, проедем и проедем. Жүзекиден маалымат берилди. Эне сай жаңы конушунда 21-мектепте ДТП болду деп мектепте. Ыкчам аракет менен барган убакта мектепке баргандан кийин биз Мерседес ак үстүндөгү Мерседес көрдүк. Баарын ошак нацепление кылып элдер четке чыгып барып карасак, экинчи класс окуган бала каза болуп калыптыр. Алкогольный опьянение деп чыкты. Болгон материалдар түзүп, рапорт жазып, личный досмотр кылып, тергөөгө өткөрүп бердик азыр. Мойнуна алып атат, толугу менен мойнуна алып, ичкенин далилдеп өзү айтып берип атат арак ичтим деп. Кандай болгон күнү да бул балдар жолдо жол күзөтчүлөрү мурдагыдай турбай калышканын да билишкен. Андыктан мынтип ичип алып жол тартибин бузбай кете берсек, эч ким билбей калат деп ойлошкон болуш керек. Балким 7-кичи районунан ичип алып Эне сайга жеткиче жолдон жок дегенде бир күзөт кызматы тозуп калса, бул кырсыктын алдын алуу мүмкүн болот беле? Белгисиз, бирок толук мүмкүн. Тилекке каршы бүгүн жол күзөтчүлөрүн жок кылып, алардын мынтип туруп тоскондоруна тыюу салып коюшкан. Балким азыркы жаңы түзүлгөн Кайгул милициясына ушул милдеттерди калтырганда, акыркы апта ичинде көбөйүп кеткен кырсыктардын жок дегенде жарымын алдын алуу мүмкүн болот беле. Өткөн аптанын дагы бир окуясы Ала Мүдүн районунда орун алды. Эл арасында панорама дели белгилүү болгон жайдан жашы жете элек балдар шаардын үстүнөн карап эс алабыз дегендердин унааларын токтотуу үчүн акы алып жүргөндүгү үчүн колго түшүрүлгөн. Буга ошол эле панорамадан алыс эмес жайгашкан турак жайларды кайтарган ишкананын кызматкерлери күбө болушуп, тартип сакчыларга кабарлашкан. Маалымат түшөр замат ордуна чыккан Кайгул милициясы балдарды панорамадан түшүп бараткан жеринен кармап, ички иштер башкармалыгына жеткиришкен. Ошолор эле да. Отур. Силер кайдан келдиңиздер балдар? Иә. Жооп берле. Бул балдар жумуштарын аяктап коюп, түнкү саат 12-лер чамасында панорамадан түшүп келаткан жерлеринен Кайгул милициясынын колуна түшкөн. Жаштары болжол менен 13-15 болгон балдар ашып кетсе мындан жарым саат мурда эле панорамага эс алып баргандардын унаасын токтоткондугу үчүн акы алып кызуу иштешкен. Бул туурасында окуяга күбө болгон ал жактагы турак жайларды кайтарган ишкананын кызматкерлери милицияга кабарлашкан. Балдарды текшерүү үчүн атайын эс алуучу болуп токтоп, алар менен баарлашып, акчасын төлөп атайын талонун да алышкан. Подождите! Если испугались, сразу... Кайгулчулар балдарды кармагандан кийин окуя болгон жерге арыз менен милицияга кайрылган жарандар да келишти. Балдарды таанып берген соң баары тең ички иштер башкармалыгына жөнөштү. Вы звонили, да? Здравствуйте. Да, вот девушка звонила. Посмотрите, опознайте. Опознайте, Они нет. Не лица цепляют. Gel görsetme beklerdi. Hey. Tartmayla jönlü. Fanarik. Görsetme betinde. Sen de görset. Фонарик алгы. Они были, да? Да, они были. Чап. Aç. Бул жактан балдарга анан тийиштүү кагаздар толтурулуп, ал эми арыз менен кайрылган кароолчу ишкананын кызматкерлеринен түшүнүү каттар алынды. Балдар менен сүйлөшүү албетте мүмкүн болбоду. Biz emez bolçuk ayakta. Эмне кийимди бар кир. Dostluk. Hangi dostluk? Nemeyi çakırbaysınlar mı?
Келіп қазір. Әне Сонеда ушундай экен. Достуктун аркалыкпыз. Только Соня не Ары карала. Түстүр. негизи кечки 10дон кийин 15. Иә. 15. Сенчи? 15. Атың кім сен? Фуркат. Фуркат. Қанша жастасың? 15. Сен қанша жастасың? Азамат 15. 15 жаста. Мектепте оқисың ба, оқойсың? Қаншаншы класстасың? 9. Кайсы мектепте окуйсуңар? Кожа. Көкжал? Көкжал мектебинде. Сен қаншаншы классың? Мурат 5-ші класс. 5-ші класс? Ата-энеңер билеби монтип иштеп жүргөнүңөрдү? Достуктун Майке оңы. Ата-энеңер билеби дейм монтип иштеп жүргөнүңөрдү? İştesek biliriz. Э, İştesek biliriz. кандай болгон күнү да балдарды эс алуучулар тасмасына тартып алса да биз эмес болчубуз деп актанып жатышты. Балдардын негизи тарбиясы да башка маселе. Өздөрүнүн 2 эсе улуу келген тартип сакчылары менен да айтышып мүнөздөрүн көрсөтүп жатышты. Балдар кечкиси негизи чыкканга болбойт экенин билесиңерби? Altı kamerаны gördük. Мактандык. Зым экен камера. Подъехали, они... Ата энең улуу кишилер менен кантип сүйлөш керек экенин үйрөтпү? Үйрөткөн. Бирок сен элегинен үйрөткөн эмес. Мен делер ата кандайлар? Ошондой. Өзүң билет алсың. 10дон кийин чыкса болбойт экенин билесиң? Билем, үйрөтпөчү. Алар менен чуга жашасам дейби? Немен жашайсың? Мам, стромкам. Папаңчы? Россияда. Россияда? İsrail деп силер айтып атпаган беле? Ислайо? Анда кытайский сөздөр түшүнбөйм. Кимге чалдыңар беле? İsrail деп атканды чакырып. Израил. Ким аны билебейсиз? А ты ким эле? Эже Вы ёму. звонили кому-то, приглашали? Мен беже ёму. Именно мен чалдым беле. Все там были. Эже тарткан тураса майдан көрсөтпөйсүң. Видео тарттырып ошону көргөзгүлө да. Андан кийин уже ким болчу, кандай болчу десең. Şu videonu sizге көрсөтүп сүйлөшөйүн мен. Ооба. Аламин районунда кайгылуу өтүп жатканда Аламин өмөтүнөн вызов түштү. Панорамада жашы жетелек балдар стоянкага отдыхающийлерден акча сурап жатат депчи. Барганыбызда, вызов боюнча барганыбызда жаш жетелек 3 баланы кармадык на месте. Арыздануучулар да келди, тастыкташты. Ошонун негизинде Аламишке роуда алып келдик. Анын иден кызматкерлерине өткөрүп бердик. Бул балдардын мындай ишмердүүлүгүнө күбө болгондордун айтымдарында булардын үстүнөн караганда кишиси бар экен. Алардын аты жөндөрү тилекке каршы балдардан сурап билүү мүмкүн болбоду. Ал гана эмес, бул балдарды ким мынтип иштетип жана Панорама кафесинин атынан берилген квитанцияларды ким берип жатканы азыркыга чейин белгисиз. Бул жакта балдардын түнкүсүн көчөгө чыгып тартип бузгандыгын эске албаганда эле аларды мынтип иштеткендерди жоопко тартуу маселеси учурда ачык бойдон калууда. Ну, у нас там на Панораме дачные участки же имеются, там они состоят у нас на охране, под охраной, мы под сигнализацию их взяли. Вот, и мы как еженедельно ездим туда, проверяем обстановку, что, как. Вот, объект наш же. Вот, и как, постоянно видим их, то, что они там ходят, деньги просят у отдыхающих людей. Вот. Потом решили вот остановиться, поэкспериментировать. Заплатили одному мальчику 50 сомов, взяли талон. Вот. То есть они талоны вам выдают, да, и стоимость? Да, я у них спросила 50 сомов. Я у них спросила, имеют ли они право здесь брать деньги за стоянку. Они предъявили мне талон, такая, расплатилась, вот, уехала, заявила. Так нельзя. Куда смотрят родители? Дети несовершеннолетние. Они должны еще учиться. Балдар мынтип Аламидун райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген соң ордуна алардын ата-энелери чакыртылып, аны менен бирге жашы жетелектер менен иш алып барган инспектор чакыртылып, анын колуна тапшырылып берилди. Бул балдарды мен тааныйм. Бул балдар менин Көкжар мектебинин Апас Жумалов атындагы Көкжар мектебинде окушат. Булар менен буга чейин дагы көп түшүндүрүү иштерин өзүм жүргүзгөм. Мектептин соцпедагогу, директор өзү менен кошулуп, мектептин директору өзү менен кошулуп, түшүндүрүү иштери, профилактикалык иштер жүргүзүлгөн. Ата-энелери чакырылып, ата-энелердин баарына түшүндүрүү иштери жүргүзүп,
мектеп окуучулары кечинде жүргөнгө болбойт. Жана ушундай иштебеш керек. Бул жаш балдар азыр иштегенге булардын укугу жок. Жана түн ичинде дагы жүргөнгө буларга тыюу салынган. Азыр ата-энелерин чакыртып Азыр ата-энелер чакырылды, буюрса келатышат. Буларга кандай чара дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ата-энелердин баарынан түшүнүк катары алынып, мындан кийин бул ишти болтурбоого аракет жасайбыз. Кандай болгон күнү да бул балдарга бул түнү да инспектор түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алардын ата-энелерине да тийиштүү чараларды көрүштү. Балдарды эми мындан ары түнкүсүн көчөдө бастырбай, атүгүл мындай шектүү жерлерде иштетпей окутуу керек экени белгилүү. Ал эми Панорама кафесинин жетекчилигине бул окуядан кийин кандай чара көрүлөт, аны убакыт менен тергөө көрсөтөт. Кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы жана мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакциябызга кайрылсаңыздар болот. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы 1972 жылы туулган Гайдук Ирина Васильевнага издөө салат. Бою 165-170 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы түстүү, көздөрү көгүс жашыл. Кийген кийими кара түстөгү булгары куртка, кара жынсы бутунда ак ботас. Өзгөчө белгиси желкесинин оң жагында калы бар. Көрүп билгендер болсо 0312 43 28 15 нөмөт бөлүмүнө же 0709 90 56 11 0557 20 12 68 телефондор аркылуу кайралыңыздар. Өмүралиев Бактыбек Дүйшөнбекович 1987 жылы туулган, 2015 жылдын июль айынан бери дайынсыз. Бою 165-170 см, дене түзүлүшү арык чырай, талмоо оорусу жана эс тутумун жоготуу менен жабыркайт. Көрүп билгендер болсо Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмү 0312 43 28 15 же 0709 24 24 83 0557 20 12 68 телефондоруна байланышыңыздар. Ал эми көрсөтүүбүздүн соңунда айдоочулар менен кайгылуучулардын мамилеси туурасында жарандык активисттердин тасмасын көрсөтүлмөкчү. Бири-бириңерди сыйлай белгиле демекчибиз. Ne oldu provasındır? Gel. Ben burada çalalım. Что ты слышишь? Это твое начальство, поговори. На штрафстоянку поедем, там поговорим. Какую штрафстоянку? Какую штрафстоянку? А ты что снимаешь? Если это видео попадет, я тебя найду, понял? Да, убери камеру. Давайте без матов материться не будем здесь. Сейчас сядем в машину, проедем на штрафстоянку, там и разберемся, хорошо? Какую штрафстоянку? Что, думаете, я вам дам за руль сесть, что ли? Это моя машина. Тут разговаривать можешь? Все, закрыто. Опять номер здесь? Если номер сейчас снимите, потом мне принесете со своими погонами в зубах. Ясно? Дай байки все. Что? Разговариваем, мы с вами культурно. Снимаешь, да, оскорбление, угрозы снимай. Оскорбление, угрозы, что? Все, А ты что сделаешь? Не материтесь. А? Все, не снимай, убери камеру. Не оскорбляйте лично. Чё? Никого, да. Что ты хочешь? Что, нормально разберемся? Пойдем. Все, стоп, снято, спасибо. Немного переборщил. Ну, выглядит со стороны очень некрасиво и глупо, согласись. Я считаю, и сотрудники ДПС, и водители должны относиться друг к другу с равным уважением. Тогда на наших дорогах будет и порядок, и комфорт, и безопасность. Ведь мы все этого хотим. Очень жаль, что у многих молодых водителей появилась такая манера вести себя. Многие думают, что если у них есть корочка, либо богатые родители, то им можно вести себя как вздумается. Пока мы не начнем уважать других водителей, сотрудников ДПС и пешеходов, у нас на улицах никогда не будет порядка. Эсерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефонго чалып же WhatsApp аркылуу тасмаңарды жөнөтсөңөр болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.